Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз буга чейин сиздерге маалым кылгандай 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлер менен болгон маегибизди сунуштайбыз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө номер 34 Жети-Өгүз тоң бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Атыр Абдрахматова менен болгон кыскача маегибизди сунуш кылабыз. Атыр Болотбековна, саламатсызбы? Бизди кош келипсиз. Атыр Болотбековна, мына өзүңүз жакшы билесиз, бүгүн акыркы үгүт иштеринин акыркы жыйынтыкталуучу күнү. Анан ушул бир айдан бери талапкер катары эл арасында жолугушууларды өткөрүп жүрдүңүздөр, бардыңыздар. Анан сиз байкаган ошо өзүңүздүн округда кыдырып атканда эл менен жолугушуулардагы сиз күбө болгон, сизге айткан негизги көйгөйлөрдү баса белгилеп, ошонун чечүү жолдорун бир айта кетсеңиз. Рахмат. Кутман кеч, туугандар, сыкөлдүктөр. Элди мынакей бир ай кыдырдык. 97% айылдарды кыдырып чыктым. Алыскы айылдарга, анан кийин тилекке каршы элди бөлгөн талапкерлердин айылдарына жолугушуу өткөрүзүп алган жокмун. Андай көрүнүш азырынча бар болуп атат. Бирок мен ошол элимди ынтымакка чакырып кетем. Анткени ынтымактуу элге гана рызкы жугат. Анан айылдарды кыдырып жүрүп, эмнени байкадым? Тилекке каршы биздин жаштарда 20-30 жаштагылардын көздөрүндө оту жок. Жашоо болгон умтулуусу, шыктануусу, үмүтү жок, туңгуюк. Абдан чоң көйгөй болуп атат. Биз балдарыбызды кредиттин кулу кылыптырбыз. Мына мен башка региондордо да кыдырам, башка региондор менен да иштешем. Ушунчалык биздин өрөөндө кредитке малынган кишилер жок. Бул кредиттин аркасы менен элди жакырчылыкка батырышкан. Кредитке жеңил бере калабыз, мына тез паспортун алып келе кал деп туруп, элди ошол кредиттин кулу кылган. Туугандарыма, ушул өрөөндүн тургундарына негизи бардык элибизге кайрылып кетем. Кредитти албаңыздар. Кредитти алып жакырчылыкка бартабыз. Ошол жакырчылыктын үлгүсүн балдарыбызга да көрсөтүп атабыз. Ар бир үй бүлөдө 2-3 кредити бар. Анан кийин ошол кредиттин айласын таппай, күнүмдүк оокат, кара жумуш, анан акыры кеткенде балдарын миграцияга, Россияга жумушка кетирип атышат да. Менин ушул штабымда иштеген 2 жаш бала, 30 жаштагы эле балдар кыйылып атып аран кетишти. Үй бүлөсү бар дешти. Кредит жабышыбыз керек деп. Мен согушка кеткенде эле ыйладым да. Балдарды согушка узаткандай эле болдум да. Болбойт, ушул кредиттерди токтотушубуз керек. Кредиттин аркасында кайра эле баягы капчыктуулар турат. Элге 25-33% менен берип атабыз деп коюп, чынында 48-50%га чейин чыгып кетат. Кагаздарыңар туура эмес. Кагазды туура эмес беришет. Туура эмес сөз айтышат. Бир сөз айтышат, кагазында башкачат. Ошон үчүн туугандар, кредитти токтотушубуз керек. Кредиттик системаны негизи алмаштырышыбыз керек. Элге жеңилдетилген баа менен кредит бериш керек да. Бирок ал кредит той топур, Куран окутуу, кандайдыр бир аш тойго кетпей, ал деген ошол ишкерликке, өнүгүүгө жумшалыш керек. Анткени кредит өзүнүн пайдасын алып келбесе, күнүмдүк оокатты жабабыз, бирок ол чойгон карызды мөңгүйлөп атабыз. Анан балдарга ушул дагы айта кетерим, элдин баарына ушул мен агитациянын ордуна, үгүт иштерин жүргүзгөн ордуна түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдим да, жарым айдан. Балдарыбызды биз тилекке каршы айылдын деңгээлинде кармап, кара жумушка жумшап эле ошол кара жумуштун деңгээлинде калтырып койдук. Туугандар, болбойт. Кыргыз эли негизи тарыхы да бай. Ушул Орто Азияны колубузда кармап дөңгөрөткөн эл болчубуз. Азыр болсо ошол жакырчылыктын аркасынан жакыр чөнтөк, жакыр аң сезим, жакыр дух болуп калганбыз да. Туңгуюк. Болбойт. Биз деген ушул тукумулай турган негизи мамлекетти эмес, бир гана биздин өрөөндө эмес, биздин бир гана Борбор Азияны эмес, негизи дүйнө жүзүндө тең атаандаш болуп турган элбиз. Ошону унутканбыз, духту өлтүргөнбүз. Ушунун баарын алып келген албетте тилекке каршы 30 жылдан бери бизди бөлүп жарып, башка келаткан саясатчылар күнөөлүү. Элге эч кандай келечекке мүмкүнчүлүк шарт түзүлгөн эмес. Ошол бир гана кредит. Элестеңер, мынакей бардыгын айтып түшүндүрүп атам. Баткен өрөөндө биздикиндей көл жок, биздикиндей тоо жок, биздикиндей мөңгү жок, шаркыратмасы жок, таза суусу, таза алмалары, алма бактары, карагаты, картошкасы негизи эле шарт биздики. Башка да бай өрөөндө туруп биз кедей болуп калганбыз. Ошол кредиттин, анан миграциянын кулу болуп калганбыз. Биздин балдар, кыргыз эли негизинен, дагы бир жолу айтам, кыргыз эли бир башка мамлекетке барып кул боло турган эл эмес болчу. Ошону эскертишибиз керек болуп атат азыр. Мынакей мен аттанганда айткам, баары айтышкан, күлүшкөн, мынакей капчыгы жок аял киши, тууган тушканы жок, бул деген уюша албайт, бул деген кыла албайт деген. Антмек түгүл, мен принципиалдуу түрдө ар бир айылдан өзүмө окшогон ушу адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн, адискөй, чынчыл, духу бекем, умтулуусу бар адамдарды издегем. Ар бир айылдан ошондой балдарды таап чыктык.
командабыз күчтүү топтолду. Элибизге терең ыраазычылык. Ар бир жолугушууда чыгып алып, Тоң өрөөнү болобу, Жети-Өгүз болобу, Ак-суу району болобу, баардыгы чыгып алып биздин Атырка, биздин Карагыз деп баталарын беришип, айыл болуп жолугушууга келип беришти. Демек мен ушуга чейин чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөнүм элим туура баалады. Эми биз чогуу элибиз менен дукту көтөрө турган иш-аракеттерди кылышыбыз керек болуп атат. Болбосо биз анда жоголо турган эл болуп калдык да, токтотуш керек. Ушул менин аттанганда эле ойлонгом, элдин жүрөгүнөн орун алам, элди шыктандырам, жолшого болгон үмүтүн күчөтүп, алдыга карай чогуу иштейбиз. Менин максатым чогуу иштеш. Анан кийин азыр чындап эле жолугушуулардын баардыгынан көрүп атам. Кээ бир энекелерибиз, аталарыбыз сүйлөшкөнүбүздөн ыйлашат. Кээ бирлери үмүтү бар экен көрүнүп турат да. Ошон үчүн айыл болуп чогулуп беришти, колдоп атышат. Терең ыраазычылык. Чындап эле менин атамды жоготкон киши катары эми ушул адилетсиздиктин аркасынан жоготтум да. Азыр эми элди кыдырып, ошол аталардан бат алып, биздин Атырка деген абдан кубанып, абдан жүрөгүм жыгып турат. Терең ыраазычылык. Чындап эле өзүңөрдүн кызыңардай көрүп, колдоп берип атканыңарга капчыктын аркасынан ээрчибей, чындыктын аркасынан ээрчиген элиме ыраазычылык да. Анан чоң көйгөйлөрдүн бири мыйзамдар, тилекке каршы, элге каршы иштейт. Мына жөлөк пулду алсак, үйүңдө машинаң бар, уюң бар, пенсионериң бар, сен жөлөк пул албайсың деп коюшту. Мигрант кеткен балдарың бар экен, жөлөк пул ала албайсың деп коюшту. Эми бул туура эмес да. Биз мамлекетти багабыз, мамлекетти баккандан кийин биздин конституцияда кепилдик турат, биз социалдык мамлекетпиз деп. Анда социалдык мамлекет болгондон кийин сөзсүз түрдө бул мыйзамдарды кайра элге иштетебиз. Пенсиондук реформаны ишке ашырам деп атам. Мынакей, мен өзүмдүн тең туш замандаштарыма кайрылам. Биз эгерде өзүбүздүн ата энебизге кам көрө албасак, ата энебизди бага албасак, балдарыбызга жашоо шартын ыңгайлаштырып, келечекке жолун ачпасак, анда эмне болгон кишибиз? Биздин мундун анда эмне кереги бар болуп атат да? Бул чоң көйгөй. Билбейм, мен ушул үгүт иштерин баштаганда ушунчалык эл менен жолуккан сайын жүрөк ооруп турган нерселер. Мынакей, көп балалуулар баатыр эне болушат дагы, бирок баатыр эненин кошумча акчасын азыр бербей, сен пенсияга чыкканда беребиз деп атат. Бул ошол социалдык, адилеттүү мамлекетпи? Эч качан андай болгон эмес. Пенсияга чейин кимибиз барабыз, кимибиз жашайбыз, кимибиз жашабайбыз. Анан кийин балдарымды азыр чоңойтомбу, азыр мага жардам керекпи, мамлекеттен көмөк керекпи? Же болбосо мен тиги карыганда балдарымды тың басып багып алсам, балдарым карап беришет. Мамлекеттеги мыйзамдар тилекке каршы, элге тескери болуп калып калган. Эл дагы ушул карасаңар, мынакей бизде билим берүү жаатында жакшы реформа жүргөн эмес. Элге туура түшүндүрүү иштери жүрбөйт. Мына президент күпүлдөп атат, көмүрдүн баасын түшүрдүк, жөлөк болду чоңойтуп атабыз, пенсияны чоңойтуп атабыз деп. Бирок жерлерде элге алып жетпей атпайбы? Көмүрдүн баасы ошол эле 4500, 4700 болуп атат. Ошол эле пенсиянын көтөрүлгөнү аз пайызда болуп атат. Мугалим, дарыгер, биздин сот тармакта иштегендердин такыр эле жашоосу туңгуюк. Анан кийин туугандар, мындайда биз деген ушул жакырчылыктын аягынан, жумушчусунун аягынан үйдө зордук зомбулук күчөп атат. Арак шарап деген тилекке каршы дагы деле бар экен. Бунун баарын жокко чыгарыш үчүн биз сөзсүз түрдө ишкерликке, жумуш ордуларын түзүп беришибиз керек. Жеңилдетилген шартта инвестиция тартып келип биздин балдарды окутабыз. Ошол бизнес план жазганды үйрөнүшсүн, социалдык долбоор жазышсын, анан эң башкысы финансовая грамотность. Биз тапкан акчабызды туура пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Тилекке каршы элди ошол буга чейин башкарып келаткан саясатчыларыбыз туңгу калып барып таштап койгон да. Бай өрөөндө жакыр чөнтөк, жакырган сезим, жакырдык болуп калганбыз да. Атыр Болотбековна, мынакей, сиз социалдык маселелерге токтолуп кеттиңиз. Анан ушу өзүңүз жакшы билесиз. Шайлоого аттанганда саясий партия болобу, ошол 30% аялдарга квота катары милдеттүү түрдө берилген. Анан сиз бир мандаттуу округтан аттанып аткандан кийин биз ушул Ысык көл облусунда 3 округда мен өзүм жеке карап көрсөм, ушу дагы да болсо аялдардын аз экени байкадым да. Бул сиздин оюңузча эмнеден кабар берет? Бул аялдардын ошо өзүнө өзү ишенбегендиги, Жогорку Кеңешке өтүп барганда ошо элдин көйгөйүн, элдин маселесин ошол жерден алып чыга албай каламбы деген белгисиби же кандай? Ушуну кандай байкадыңыз? Эмне деп айтат элеңиз? Туура айтасың, мына. Албетте айтып атпайм, мына мен аттанганда да айткан, атыра кыйын, капчыгың жок, айымсың, тууган тушканың жок, шайлана албайсың депчи. Андай эмес. Аялдар деген тилекке каршы ошол стереотиптерден арылышыбыз керек. Үй оокаты менен эле айтып атпайм, жана кара жумуштар эле кылып калганбыз да. Болбойт. Анан кийин туугандар, мындай, эгерде бир мандаттуу округдук системадан азыр айымдар шайланып келбесек, анда президент кылып аткан реформа дискредитация болот. Кайра жаманаттуу болот. Сөзсүз түрдө айымдар шайланып баш керек. Анан дагы бир кайрылуум, менин атаандаштарым тилекке каршы күчтөнүп иштеп атканыбызды көрүп, элдин колдоосун көрүп, ар кандай бут тосуулар, ар кандай ушак имиштер, интригалар көп болуп атат. Анан кийин азыр эми эл менен жолукканда айылдардагылар атырды эле колдой берсе, жок, атырга добуш бербей эле койгула, атыр гендерлик квота менен өтүп кетет дейт. Бир мандаттууда туугандар, гендерлик квота жок.
мен тең атандаш болуп келатам. Бир өз гана өтөбүз. Бир эле добуш, бир гана адам өтүп келет да. Андан кийин аялдар сөзсүз түрдө утуп келишибиз керек. Анткени кумтор маселеси болобу, инвестиция маселеси болобу, экономиканы көтөрүү маселеси болбосун, бизге эл аралык чөйрөдөн башка мамлекеттерден колдоо керек. Алардан колдоо алыш үчүн бизде демократиялык процессте жүрүш керек. Аялдар сөзсүз түрдө саясатта болуш керек. Анткени биз эми бул иликтөөрдүн негизинде аялдар бар жерде коррупция азыраак болот. Анткени биз аялбыз, бала чаканы ойлойбуз, келечекти ойлойбуз. Аялдар баары бир бул жагынан коркобураак келет. Акчага мындай көп алдана бербейт. Андан сырткары мынакей менин буга чейин иштеген 20 жылдык тажрыйбам баарыңар көрсөтүп турат. Мен туруктуумун. Мынакей менин эле экс коллегаларым борбордук шайлоо комиссиялары $550,000 пара алган деп кармалап атат. Мына ошого туруштук бергенбиз. Ушу мен күрөшүп келгем. Элим ушуну туура баалап, туура көрүп, урматтап, сыйлап колдоп атат. Ушул негизде азырчы биз айымдар сөзсүз түрдө айымдардын көйгөйлөрүн көтөрүшүбүз керек. Айтып атпаймынбы, мына жөнөк пул маселеси, балдардын окуусу, бала бакча жетишсиз дагы деле. Мына туугандар, азыр мен буюрса шайланып барсам, мамлекетте чоң ревизия жүргүзүшүбүз керек. Үлүш жерлери, биздин мүлк, көл жээги, кимдин колуна тийген, эмнеге эл өзү иштете албай атат. Ошол атка минерлер тилекке каршы азыр кайра партиялар менен аттанып барышып, кээрлер менин атандаштарым бир мандаттуудан элди кайра алдап, эми чочуп бойгонусуп, 30 жылдан кийин биз эми жашоону оңдойбуз деп атат. Андай эмес, бул жалган. Тилекке каршы жалган. Азыр ушул элдин арасынан сурулуп чыккан элдик талапкерлер, ошондой капчыгы жок талапкерлер, бирок туруктуу ички баалуулуктары бекем талапкерлер шайланып келишке болуп атат. Айым болсом, эми Кудай жаратканым ошентип жаратып коюптур мени. Мен күрөшкө даярмын. Анан эл мени чакырат. Мен ак тарапта болом, боло берем. Мыйзам үчүн күрөшөм. Мыйзамды сонун билем. Канча мыйзам жазам, көчөдөн туруп алып айткан мыйзамым өтпөй калат. Анткени алар кабыл албай атат. А бирок мандатты алып, депутат катары ошол мыйзамды жазып, мыйзамды алдыга жылдырсам, алар өтөт. Айла жок көнүшөт. Ошон үчүн ошол эле пенсияны көтөрөм дегеним, жөлөк пул маселеси, мугалим дарыгерлердин айлык акылары, жашоо шарттары, ишкерлик, мына 12 ай туризм жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бизге сөзсүз түрдө чоочун бөтөн бирөө келип, кореецчи, японецчи, орустар келип окутуш керекпи? Өзүбүздүн дарыметибиз жетет. Мына биздин мында көп балдар бар да. Анткени биз ысык суукту көрүп калып, биздин балдар ошону көрбөсүн деп атабыз. Мен элиме айтып атам да, азырчы. Менин балдарым, мынакей уулум бар, кызым бар. Кара жумуш кылганга же болбосо Россияга барып кул болгонго төрөлгөн эмес. Төрөгөндөн кийин сөзсүз түрдө булардын келечегин ачып беришим керек. Бул балдар бир гана менин балдарым эмес, абаны сиздин балдарыңыз эмес. Алардын баардыгы биздин балдар. Кыргыздын балдары, кыргыздын тукумун отурган балдар. Биз ошондой ынтымакка келип, мындай кайдыгерликтен арылып, чогуу бирдиктүү иштегенге убакыты келди да. Азыр мынакей туугандар, мени шайлап берсеңер, чындап эле тарыхтын, кыргыздардын, кыргыз мамлекетинин тарыхынын жаңы барагын ачабыз. Ушундай капчыгы жок, татыктуу, туруктуу, адилеттик мыйзам үчүн күрөшкөн таза инсандар шайланып келсе эсеңер, кандай жетишкендик. Биз бүт мамлекетке үмүт беребиз. Демек ошол айыл жергесинен чыккан, өз арасынан чыккан адамдар келет экен дагы, ушул мындай да капчыгы толо адам эч качан жакыр чөнтөктү түшүнбөйт. Жакыр болгон же болсо ачка болгон адам түшүнбөйт. Ошол арабыздан чыккан адамдар барып мыйзам кабыл алмайынча заман өзгөрбөй калды. Муну моюнга алыш керек. Ошон үчүн мен элиме ушул кайрылуу менен чыктым. Буюрса колдоо жакшы. Андан кийин азыр тилекке каршы ушул 1-2 күндө түнү бою барышып акча таркатмай башталат. Алданбаңыздар. Биздин өрөөндөн чыккан президент, мынакей мен 4 жылдан бери какшаган административдик ресурсту жой деген Атамбаев кылган эмес, Жээнбеков кылган эмес, Садыр Кожоевич өзү кылып атат. Административдик ресурсту жок койсо кылышты. Эми азыр ошол акчага алданбаганга биздин эл гана милдеттүү. Эл туруп кетсе, шайлоочулардын жоопкерчилиги. Шайлоочулардын жоопкерчилиги албетте. Шайлоочулардын жоопкерчилиги чындап эле жаңылануу болобу, болбойбу шайлоочулардын жоопкерчилиги болуп атат. Эл алданып кайра эле менин тууганым, менин урууман, менин айылдашым деп добуш бере турган болсоңор, анда тилекке каршы президент кылып аткан иш-аракеттер орундалбайт. Заман өзгөрбөйт. Арабыздан татыктууларды шайлап алыш керек болуп атат. Анан эң башкысы мынакей көрүп атасыңар, кнопкадав же болсо бирөөнү ээрчип, өзүнүн ою жок, мына мен эмени кыдырып жүрөм, бизге тең баарыбызды бир жолугуштуруп, элдин алдына бир чыгасыңар деп угдалышкан. Мыйзам бузулду, андай болгон жок. Баары менен чыккандан коркушат. Чын эле коркушат. Анткени мен чындыкты айтам, мыйзамды билем, тажрыйбам толтура, дух күчтүү. Элибизге ошол духту берип, чогуу ынтымак алып келип иштеген учур келди. Туугандар, ойлонолу. Атыр болуп, мына 2,5 минутаңыз калды. Эркин оюңузду жыйынтыктап колдоносузбу же дагы суроо жокпу? Кааласаң суроо бериңиз. Үлгүрбөй калбайбызбы дегенде убактыбыз. Мен өмүр баяныңыздан бир нерсени байкадым. Эми көп эле жакшы иштерде 2000-жылдары сиз кесибиңизге кириш катары жардам деген долбоор менен аз камсыз болгон адамдарга юридикалык жактан жардам берип, кеп кеңештерди берип эмгектениптирсиз да.
Анан ошол жыл менен азыркы жылдарга салыштырмалуу биздин элдин канчалык деңгээлде юридикалык сабаттуулугу өстү деп ойлойсуз? Туура суроо, рахмат. Чынында мен ушул жашоомдо ушундай көндүрүшкөн, ушундай тарбияланган экен, элге жардам бериш керек. Колдо барганда. Биз эми мен кайрымдуулукка барган эмесмин, мен өзүм капчыктуу талапкер болгондон кийин, капчыктуу адам болгондон кийин. Бирок мен элге ушуга чейин жардам бергеним акыл кеп кеңеш менен. Андан кийин ошол юридикалык жактан көп жардам берип келгем да. Ошон үчүн азыр мына биздин Жети-Өгүз тоң өрөөнүнө бардык биздин региондордон элдер кайрылып атат, мигранттар кайрылып атат. Атырды суруп бергиле, бизге керек. Негизи эле мамлекеттик деңгээлде жардам бере турган киши депчи. Бул чындык, анткени мен ушул окуп баштагандан баштап эле ошондой колунда жок адамдарга абдан көп көңүл буруп, ошол эле биздин мигранттарга абдан көңүл көп бурдум. Анан кийин ушул жетим балдар үйүн бүтүрүүчүлөрүнө жардам берип келатам. Бул керектүү нерсе. Биз бир гана өзүбүздүн окуятыбызды ойлобой, биздин айланабыздагы өстүрүшүбүз керек. Юридикалык жактан тилекке каршы дагы эле аксап турабыз. Мынакей кредит маселеси атпаймынбы? 28-33% деп элге берет да, кагазда ошондой санап келсең 48-45% болуп атат. Алдамчылык. Сатылык Агына деген компаниялар мынакей элдин бул тапшырмасы болуп атат. Атыра чечсең билесиң мыйзамды. Мен чечейин дедим, суранып кетем, мынакей кайрылуумда кетип атат. WhatsApp номерум кетти рекламага. Суранычы аты жөнүңөрдү, ошол айлыңардан канча суммага алданганыңар жазгыла. Мөөнөттөрдү өткөрүшү мүмкүн, азыр казан топтоп атышат. Бирок буну саясий нукка бурушубуз керек болуп атат. Чоң деңгээлге көтөрүп, президенттин алдына алып барып, мынакей момча 10 миңге жакын адам алданган экен, ушунча сумманы алып кетишкен экен. Элге дагы деле ошол сабатсыздык бар да. Мен эмне кыла алам? Азыр мынакей ушул тажрыйбам аркылуу мен эми биздин инвесторлорго, бизнеске, чет мамлекеттерге, донорлорго мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн кепилдиги катары болуп калдым да. Мындай образымчы. Мен ошол кепилдик болгонго даярмын. Ошол эле юридикалык кызматты, юридикалык консультацияларды бекер ар бир айыл өкмөткө алып келгенге мүмкүнчүлүк бар, шарт бар. Башкысы ошол алып келген биз жардамды, ошол алып келген биз мүлктү айыл өкмөт, аким же болбосо башка аткан эмнелер уурдап албай элге иштеш керек. Мына туризмге да ошондой инвестиция бардыгы бар, донорлор бар. Бир гана эл өзү иштеш керек болуп атат да, уурдатпаш керек. Анан кийин туугандар, мен ошол уурдаган алдамчылардын ачыктап президентке көрсөтүп, өзүм да жоопкерчиликке тартканга даярмын. Башкы силер дагы кайдыгер болбой, кош стандарттан арылып, ошол уурдаган аткаминер тууганбы, ким болбосун айылдашыңарбы, аларды элден сырткары чыккан саясатты алып барышыбыз керек. Кыргыз ошондой болгон. Биз унутуп, аларды төргө отургузуп, чай пайын берип, кошоматтанып атабыз. Ошон үчүн элиме кайрылуу, мен күрөшөм, чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшөм, мыйзамдуулукту орнотом, сиздер жардам бериңиздер. Бир гана мен жалгыз муну кыла албайм. Бул процесс эки тараптуу болуш керек. Чогуу биз ак тарапта болуп, чогуу жеңишке келебиз, Кыргыздын духун көтөрөбүз, заманды өзгөртөбүз, жаңы тарыхтын баракчасын ачабыз. Рахмат. Атыр Болотбековна, рахмат. Сизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Убактыңызды бөлүп, ушуну менен өзүңүз билесиз, бүгүнкү күн менен ошо жалпы үгүт иштери жыйынтыкталат десек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде номер 34-чү Жети-Өгүз тоң бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Атыр Абдрахматова менен болгон маегибизге күбө болуңуздар. Биз дагы да болсо алдыда 19:30 дагы кезектеги дагы бир талапкер менен маегибизди сунуштайбыз. Андыктан биздин каналда кала бериңиздер.